Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угарман. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен дизайнерлик жаратмандык өнөрү деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү эжекебиз Айсел Оркошова эжекебиз. Бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатуху. Жайдын аптап ысык күндөрүндө сиздердин куттуу студияңыздарга келип калганыбызга кубанычтабыз. Сизди көрүп жаткандыгыбызга да биз абдан кубанычтабыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн алгач эле сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн буюрса ушул Айсел эжеке сиз менен дизайнерлик өнөр боюнча, анан бул бир жаратмандык өнөрү, ушул боюнча тереңирээк маалымат алалы, сүйлөшөлү, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча ушул жаатта кантип баштап калдыңыз дегиле. Алгач эле ушул тикмечилик өнөрүнө качан келдиңиз эле? Же болбосо сиздин ата энелериңиз, же болбосо чоң ата чоң энелериңиз дегендей мындай бир ушул жаатта алектенишчү эле? Рахмат, сурооңуз кызыктуу экен. Мен бул тармакка келип калган себеби баягы Кудайым жаратат эмеспи? Биринчи кызыгуу менен, анан өзүңдүн каалооң менен депчи. Анан мен бул тигүү тармагына жашоо шартынын айынан келип калгам. Мен 11-классты бүткөндөн кийин эле Швеяга иштеш керек болуп, Швеяда иштеп, ошол жактан билинбей эле убакыт өткөнү менен 18 жыл иштеп коюптурмун. 18 жыл иштеп, анан дагы иштеп жүрө берип, анан түшүндүм, что кечке иштеп жүрө бергенде адам кыйналат экенин. Биз аялбыз да, алсызбыз, кээде үй бүлөнү алып кетиш керек болот, бала чака деген болот, тууган урук деген болот, ошондойлордон. Мен анан Швеяда иштеп жүрө берип эле бир тарапта калып калдым да. Анан кантсем экен деп анан тажадым да, тажап кеттим аягында. Кудайым шүгүр, жакшы табасың, жакшы, эмгек акысы жакшы дегендей, кызыгып жүрсөң жүрө берет экенсиң. Анан ошентип жүрүп анан 18 жылдан кийин перерыв алдым. Перерыв алып 2 жылдай отуруп калдым үйдө. Өзүм менен өзүм беттешип отуруп калдым окшойт. 2 жылдай үйдө бош болуп калдым. Анан кайра көнүп алганбыз да, аял заты акча таап тургум келет, эч кимден сурагым келбейт дегендей. Ошентип анан кайрадан дизайнерликке окуйунчу деп анан ошо 2 жылдан бери окуп, иштеп келе жатам. Кимдерден окудуңуз жана ушул дизайнерлик өнөрүн канчалык деңгээлде мындай бир өздөштүрүп кетүүгө мындай мүмкүнчүлүк болду? Мен эми укмуш университеттерден билим алдым, 5-6 жыл билим алдым деп айта албайм. Мен тиккенди жакшы билгендиктен бул жерде курстардан эле окудум. Эң биринчиден ошо азыркы тил менен айтканда наставник деп коет эмеспи? Наставниктин биринчи Анара Токтосуновадан билим алдым. Анан билим алуу ийне менен кудук казгандай дейт го. Андан чыккандан кийин дагы да илимге суусап калдым. Улам кызыгуу болуп кете берет экен да, бүтпөйт го. Анан экинчи кайра Замира Молдошова эжекебизден билим алдым. Андан чыкканда дагы бирдеме жетпегендей. Анан үчүнчү кайра Осмон Багышбеков деген баладан билим алдым. Ошентип 3 жолу окудум, билим алдым ошо. Машалла, бул өзүңүздүн такшалууңузга кандай бир чоң бир себеп болуптур да. Негизи эле жана өнөр кесипти тандабайт деп коет го. Кайсыл кесиптин ээси болбосун, эгерде ал инсандын жан дүйнөсүндө өнөр оргуштап турган болсо, аны өстүрүп кетүүгө толук аракет менен куралат экен да. Мисалы Чыңгыз Айтматов, белгилүү жазуучу агабыз деле кандай десек, зоотехник болгон, бирок чыныгы мыкты азыр дүйнө жазуучу катары тааныйт. Дүйнөнү багындырган биздин кыргыз эл жазуучусу. Асыңардай, демек сизде деле жеке өзүңүздүн тикмечилик жаатында өнөрүңүз болгон. Анан ошол жаатты сиз кантип өнүктүрүп, өстүрсөм болот деп ойлонуп, дизайнерликти сиз жашка карабастан, кандай убакка карабастан, демек кечек эмес экен да. Демек окуса болот экен да. Бир далилдедиңиз да бизге дагычы. Ооба. Мен айтар элем да, ошо кыргыздын айымдарына, мага окшоп мен ошол этаптардан өтүп калдым да. Азыр жаш кыздарыбыз бар, ошо Швеяда иштегендер, эже сиңдилерибиз бар да. Ошолорго убактылуунча муктаждыктарыңды жабасың, жакшы табасың, жакшы бир нерселерди аласың. Бирок убакыттын өткөнү менен
ден соолук может кичине ылдыйлап калат экен. Анан менин бир өкүнгөнүм ушул убакка чейин эмес, мен азыр 40ка чыгайын деп калдым. Бирок эч ак эле келсем болмок деген ой боло берет экен да. Анан ошо кыздарга айтат элем да, ошо эгер кызыгып жүргөн болсо, швеяны билгендер болсо, дальше алып кетем дей турган болсо, ошо бир орунда токтобосо экен дейм да. Дагы өздөштүрүп алып кетип, дагы бийиктей берсе дейм да. Демек бул жерден өнүгүп өсүүнүн эрте кечи жок экен да. Жок. Демек сиз ошол жашка келип деле, демек ушундай бир чоң ийгиликтерди жаратса болот деген жакшы бир бизге кандай десек, бир жаңырык болуп турат да. Анан ошол жерден биз эми албетте ар бир инсандын ушундай бир кандай десем, өткөн тарыхы болбосо азыркы абалы болбойт эле дегенчи. Демек сиздин дагы өзүңүздүн бир тарыхыңыз болду. Ошол тарыхтын натыйжасынан сиз аракет кылып караңыз, бизге бир ушул жактан бир өрнөк катары ушундай бир деңгээлде ийгиликти жарата алдыңыз. Анан Айсель эжеке, азыр биз ушул сиздин баракчаларыңыздан деле көрүп келатабыз, long sleeve алгач тип, ушуну элге сунуштап баштадыңыз да. Анан эмне үчүн алгач эле long sleeve тандадыңыз? Ушул боюнча мага кызык болуп атат. Мен өзүм жоолуктагы айым болгондуктан азыр дайым жакшы чыгып калбадыбы? Мурда жоолуктагы айымдарга кийим табыш өтө оор эле да. Оор болчу, кандай кийсем деп жараштыра алчу эмессиң. Анан мен кийим кийсем мойнум ачылып калат, же колум ачылып калат, абайкаларды кийсемчи. Анан кандай кылсам деп жүдөдүм да, аябай жүдөдүм. Анан кантсем экен деп бир ойлонуп, анан бир long sleeve чыгарып көрдүм биринчи. Чыгарып көрүп эле аны көп адамдар түшүнбөйт, long sleeve деген эмне депчи. Ал ошо мойну, колу жабылган, как водолазка сыяктуу кетет, ичинен кийип алат да, анан сыртынан жоолук салынып, ыңгайлуу да, кийимге ыңгайлуу, ички кийим деп айтасак болот да. Өзүм кыйналгандыктан ушуну жараттым да эң биринчи. Алгач эле сиз ошону чыгарып сунуштап жатканыңызда, мисалы, мага да абдан кызык болду. Анткени азыркы учурда мусулман айымдар үчүн аябай жакшы бир мүмкүнчүлүктөр жаралды, бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда тикмечилик өнөрүндө иштеген айымдардын кандай десем, фантазиялары бизге абдан керек болот да. Демек ушул жерден азыр long sleeve ойлонуп чыгарсаңыз, бул мисалы жабык кийинген айымдар үчүн деле, мисалы кенен кийимдерди кийишет, кээ бир учурда колдор ачык болуп калат. Ошол учурда биз эмне издейбиз, дароо эле нарукавник деп жаба турчу, ушундай бир жардам бере турчу кийимдерди издеп баштайбыз да. Анан ошол учурда сиз ушундай бир мүмкүнчүлүктү жаратып жатсаңыз, аябай сүйүндүк. Бул ар бир мусулман айымдар үчүн сиздин мындай бир ушул жаатта дагы динге кызмат кылып, мээнет кылып, мусулман айымдардын ушундай бир кийимин толуктап аткандыгыңыз бул биздин бир жетишкендигибиз да. Анткени албетте айта албайбыз, ар бир нерсе убакыт ченем менен түзөлөт дегендей, ушул жатты дагы сиз кайсы бир деңгээлде түздөгөнгө бизге бир жардам бердиңиз да. Анан азыркы учурда ушул жаатта дагы кандай өзгөрүүлөр болуп келатат? Мен өзүмдү укмуш дизайнермин деп айта албайм. Буюрса жаңыдан чыгып келаткан Аллахтын каалоосу менен кичине болсо дагы бир кыргыз элиме дейинби, мусулмандарга, айымдарга кичинекей болсо дагы жардам тийип атса, бул мен үчүн чоң кубаныч да. Анан карасаң азыр магазиндер аябай көп, базар дагы көп. Кийим издеген барасың, таппайсың да. Жок дегенде эле мойну ачыгыраак болуп калат, же жеңи кененирээк болуп калат. Ошондо эле кыйналып кетесиң да. Кыйналып анан ушундай издеп таап, ошону өзүм чыгарып көрдүм. Бул да Кудайымдын жардамы. Анткени ол жүрөгүмдө жүрчү, мен кандай каяктан тапсам экен ушундай кийим деп жүрчүмүн. Андан эле ушуну чыгаргандан кийин эле элдерге жакты. Анан элдер сурап баштады. Фитнеске ылайыктуу мага кенен шымы менен деп. Аны шымы менен чыгарып баштадык. Анан мага ушундай аябай ыңгайлуу экен, ошонун юбкасы менен деп ошентип калышты. Аны юбкасы менен чыгарып баштадык. Азыр аябай өтө ыңгайлуу. Азыр даже оронгон айымдарга мындай фитнес формада болуп кетет бул. Ошо дагы эме улам кичинеден көтөрүлүп келатабыз десем болот. Машалла. Өтө сонун. Негизи ар бир ишти баштаганда адамда коркуу болот го. Канча жолу өзүнүн артка тартат. Мисалы, бул нерсе менин колуман келбей калса деп, же болбосо бир финансы жактан дагы өзүндө бир көйгөй маселе жаралат.
же банкрот болуп калат дегендей. Анан жеке сиздин өзүңүздө мындай бир коркуу сезимдер, ушундай бир артка тарткан учурлар же болбосо ушундай абалдар болду беле? ооба, сөзсүз Ушулар болот боюнча айтып өтсөңүз, анткени бизде балким баштай албай аткан дагы бир айымдарыбыз көп дегендей. Сабак болот. Андай учур аябай көп болот. Адам баягы өзүн өзү эле жеңбесе, эч ким жеңдирбейт да. Анан баягы колдогон адамың болсо жакшы дегендей. Анан коркуу болот. Кандай кылсам деп. Болбосо мен деле 18 жыл иштегеним менен мен эч ак эле тиккенди билем. Үйрөнүп алып деле башка кылсам болот эле. Убакыт саат ошого келдиби? Анан 18 жыл иштегенден кийин коркуп жүрдүм, эртең кылсам же болбой калсачы, анан кандай болуп калат. Даже керек болсо бир аздан чыгарып жүргөндө, элдерге сатканда ал кандай мамиле кылып деген сыяктуучу. Кээде чалып мен алдым, чоң рахмат, сонун экен деп айтып аткан убакта деле бир жер жакпай калдыбы деген нерсе ойлого ойгонуп кетет да. Анан элдерге жагып, наоборот кайра жакшы ыраазычылыктарын айтып, ошентсе мындай шыктануу пайда болот экен да. Анан кой, мен эмнеден корком? Мен бир гана Кудайдан башка эч кимден коркпошум керек деп, анан көп апалар өзгөчө менден апалар алышты. Умрага кетип баратабыз, ошого ылайыктуу болсун, анан мага ичке кийгенге ылайыктуу болсун деп апалар, эже сиңдилер сурап ошо умрага көп алып кетишти да. Анан ошолордон дагы шыктануу алат экенсиң. Умрага алып кетип аткан болсо, анда мага дуа кылып коюңуздар депчи. Ошол мага эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Эми чоң эмеспиз, кичинекей элебиз, өтө баштап ачыла элекпиз, атым деле чыгып кете элек. Бирок ушуга дагы азга канаат кылсаң, шүгүр кылсаң көбөйтүп берем дейт го. Ушуга дагы шүгүр деп, ушуну жараттым деп өзүмчө сыймыктанып калам. Анан сиздер чакырып калсаңыз, мен интервью бергенге жарап калгам го деп өзүмдү жакшы көрүп кеттим дегендей. Машалла. Бул өтө бир сонун сезимдер да. Анткени жакшы бир ийгиликти жарата алган инсанда сөзсүз түрдө ушундай бир жагымдуу сезим болот. Негизи эле ийгилик жарата албаган инсан болушу мүмкүн эмес да. Ар бир инсан уникалдуу. Болгону ошол уникалды биз өзүбүз эле көрө билсек, жана алдыда сөзсүз түрдө биздин ушундай бир ар бир жактан өнөрүбүз бар экенин сезе билсек, анан аракет кылсак сөзсүз түрдө болот экен да. Албетте сиз экөөбүз умрада да чогулдук, анан кийин атаңызга кызмат кылып жүрдүңүз ошол учурда. Биз ошол жактан дагы сизге аябай баа берип, кандай сонун сезим ушундай сезимди сөз менен айта албайсың. Ошондо көрүп бир баа берген учурлар болду эле. Анан азыр мына ушул жааттан дагы көрүп сизди ушул ийгилик кайсыл учурдан сизде мындай бир жаралды? Кандай ушул long sleeve жаратканга чейин же болбосо мындай сиз жанагы показ боюнча сүйлөп калдыңыз го? Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз жакшы болот эле. Ошо швеяда иштеп жүрүп, анан адам баягы дарак бир жерден көгөрөт дегенге мен ишендим да. Канча болбосун иштедим, иштеп жүрүп чарчайсың, кыйналасың, бирок болбой эле кайра иштейсиң. Анан сезчүмүн да, анын артында бир жакшылык бар экенинчи. Анан ошентип швеяны иштеп бүткөндөн кийин дизайнерликке окуйын кой, мен башкача жаратайын эми деп анан дизайнерликтен окудум, бир жолу окудум, эки жолу ошо Замира Молдошева эжекебизден окудум. Анан дагы да билимге суусап калат экен. Адам баласы билим алып турбаса, билим керек экен да. Өзгөчө аял затына. Анан ошентип анан 3-сүндө дагы бир Осмон Багышбеков деген жигиттен окудум. Окусам, ошол жерде окуп жүргөндө эже сиз показга катышышыңыз керек. Мен окуучуларым показга чыгат деп калды. Мен өзүмө аябай уверенность жок болчу да. Анан макул эми деп ошо балага терең ыраазычылык билдирем. Эфирден пайдаланып айтып кетейин. Ошо Осмон Багышбековго, Замира Молдошева, Анара Токтосуноваларга ыраазычылык билдирем. Ушу менин наставниктерим. Ошентип анан показга катышып калдым. Катышып мен оюмда ушул аякта приз бар экенин деле көп сезген эмесмин. Көрсөм мен башкача ойлонуп жүрчү окшойм. Мага главный катышып аткан нерсе мага чоң ийгилик деп сезилчү. Ошол жерден анан гран-приде эле мени тандап калышты. Ошодон дагы бир айтат турчу, Кыргыздын эң аттын кашкасындай таанымал мен айым Анжелика Кайратовнага да ыраазычылык айткым келет. Ошол айым ошо сизди тандадык деп ошол жерден мага 100 000 сом белек кылышты.
ошо гран-прини утуп калдым ошентип. Машалла. Ошол учурда дагы бул сиз үчүн өтө чоң бир мотивация болуп Ооба, мага Кудайдын белеги деп билем. Жана бул ата эненин дубасы кабыл болот экен деп билем. Анткени ошол убакта атам дааватта жүрдү эле. Анан апам айылдан келди, туугандарым келди. Анан атам мен бара албайм, кызым мен дааватка кетем. Сен эми күчтүүсүң, сен колуңан келет. Бирок мен сага дуа кылам деп кетти эле. Анан ошондо эмнегедир как будто атам мага дуасы жеткендей сезилди да. Ошентип анан дагы ошо ыраазычылыгымды ошо Анжелика Кайратовна мага лонгсливде жана айтпай унутуп кетиптирмин. Лонгсливдин башталышынын себеби мага инвестиция Анжелика Кайратовна кылган эле. Ошондон баштап мен анан ушул лонгсливди алып кеттим десем болот. Мен ойлойм ушу Анжелика Кайратовнага ар бир адам кардар алган сайын дуа кылып койгула дейм, жана өзүм күнүгө дуа кылып турам. Ошол дуа Анжелика Кайратовнага жетип турат деп ойлойм. Иншалла, албетте. Ооба. Демек, негизи эле жакшылык иштин артында сөзсүз түрдө бир сооп бар. Анан Аллах Тааланын бир ар бир жерде бир жардамы бар деп коет го. Ал эртеби кечпи сөзсүз түрдө кайтат дегендейчи. Анан иншаллах, демек ушул жааттан сиз өзүңүз дагы башкаларга бир өрнөк боло тургандай болдуңуз окшойт. Азыркы учурда дагы башкаларга да менин жардам тиет, жакшылык кылам деп. Ооба. Мен бала кезден ушундай дуа кылат элем да. Бирөөлөргө бир кайрымдуулук кылсам экен депчи. Кандай адамдар кайрымдуу кылат? Өзүм дагы жөнөкөй жашоодо чоңойгом. Анан мен да бир кайрымдуулук кылсам экен деп анан ушу показдан кийин мени Кудайым аябай көтөрмөлө десем болот. Показдан кийин эле мен 2 айдан кийин эле умра утуп калдым. Чогуу барып калдык го. Умра утуп калгандан кийин эле ошол жерде жүргөндө эле мага Анжелика Кайратовна жазды. Сен ушундай дизайнерсиң, мен ушундай Анжеликамын десе, мен ишенбейм го. Ой, мен ушундай умрада элем десе, мен да умрадамын. Кел аны чай ичели деп анан ушул жерден айтып кетсем болот. Көп адамдар жаман көрүшү мүмкүн, бирок аябай жөнөкөй адам экенинчи. Мен ошол жерден биринчи жолу көрдүм Анжелика Кайратовнанычы. Ошол жерден экөө сүйлөшүп отурдук. Мага көп советтерин берди. Ошентип жакшы ийгиликтерим башталып кеткен. Жана ошондой эле мен ошо умрага дагы утуп калган себеби Мирзат Кошоева устазыбызга дагы чоң ыраазычылык билдирим келет. Мага ушу жашоомо өзгөртүү киргизген инсандар деп билем ушуларды. Машалла. Аллах разы болсун. Мирзат эжекеден да Алла Таалам разы болсун. Чындап канчалаган айымдарга, канчалаган барууга мүмкүнчүлүгү болбой жаткан адамдарга ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атат азыр. Аллах разы болсун. Эң башкысы кимде ким динге ушундай бир кызмат кылып аткан болсо, мээнетин Аллах Таалам эки эселеп берген болсун дейли. Жакшы Сележеке. Демек, сиздин дагы ушул жактан колдоп, коштоп, сизге жакшы бир мүмкүнчүлүк жаратууга мындай салымын кошкон айымдарыбыз демек бар экендигин, азыр Аллах Таалам ошондой бир айымдарды себеп кылып бергендиги, бул да бир өзүнчө бакыт. Анан өзүмдү ойлоп коем, мен Кудай ушунча жакшы көрөсүңбү? Ушунча айым арасынан ушу Анжелика мага ушундай кылды, жардам кылды. Аны мен сездим да, аябай сездим. Анткени мен кантсем болот экен деп жүрчүм да кыйналып. Анан эле көп өтпөй эле ошо Мирзат Кошоева эжекебиз дагы белек кылып калды. Ушинтип Кудайым мени эркелетип атат. Ушунусуна кут кылсын дейм. Машалла, жакшы, сонун. Ушул жерден сизге мындай билим боюнча сурагым келип атат да. Мисалы, ар кайсыл тармакта жүрбөйлү, кандай гана өнөрдү аркалабай эле, артында сөзсүз түрдө билим турат да. Билим менен адам өсөт, өнүгөт. Мисалы, кандай гана тармакты айтпай эле. Бирок кээ бир учурда биз жеке инсандар ойлоп калабыз да. Мисалы, мен билими жок деле жеке ишкерлик же башка нерсени мен алып кете алам, түптөп кете алам депчи. Ушул жерден сурагым келип атат. Негизи билимдин канчалык деңгээлде ушундай бир соода тармагы болобу, бизнес болобу, же бир өнүгүп өсүү, же адистик өнөрбү, билимдин канчалык деңгээлде мындай бир ролу бар? Билими жок деле мындай өнүгүп өсүп кетсе болобу? Мен эми окубагыла деп айтпайм. Бирок билим алыш керек, ар бир адамга билим керек. Анан кызыккан нерсең менен ошону алып кетиш керек экен. Биз эми баягы мен окубай калдым, сен окушуң керек деген нерсе менен өсүп калганбыз да. Бул болсо мен өзүм
дизайнер болгону менен мен кесибим башка высшее образованияны бүткөм. Диплом жатат чаң басып дегендей. Ал жагында иштеген жокмун. Анан кайсы ар бир адамга Аллахым талантты берет экен да. Анан кайсыны ошону ата-эне байкап туруп, ошол кайсыл жагын өстүрүп кете турган болсо, ошол жагын колдоо көрсөтүш керек экен деп түшүнүп калдым. А бизде көпчүлүк учурда жок, сага болбойт, сен мону окушуң керек, мен окубай калган болчумун, сен ушуну алып кет деген нерсе менен балдарыбызды көп жерден жабыркалап коюп атабызбы деп ойлойм да. Кысым жасалып калат. Ооба. Анан балдарыбыздагы ата-энем, эми атам айткан боло берсинчи, апам айткан боло берсинчи деп атып окушат дагы, анан жашоодон кээде өздөрүн таппай калгандар дагы көп экенин түшүндүм да. Ошо билимди сөзсүз түрдө университеттен билим алып, анан дизайнер болосуңар же сөзсүз түрдө 5 жыл, 6 жыл окуйсуңар деген нерсеге мен каршымын. 1 айлык курстан окуп туруп деле ошону өнүктүрүп алып кеткендер көп. Ооба. Мисалы билим дегенде ошо дизайнер болсо, дизайнердин өзүнүн билими бар да. Же болбосо тикмечиликтин өзүнүн, сооданы деле үйрөнсө ошонун деле өзүнүн билими бар. Мисалы адамдар менен байланыш түзүүдө, менеджерлик жаатында дейли. Демек ушул жагынан дейм такшалтыш үчүн сөз түрдө окуп койгондун зыяны жок да. Ооба. Зыяны жок, ооба, жакшы нур үстүнө нур болот. Көп жерден билбей калышыбыз мүмкүн, ошибкаларды кетирип калабыз, анан көп жерден опыт менен келет экенин түшүндүм. Билим алып коюп, мен билем аны деп койгон бул башка нерсе. Ошол убакытты жашап өтүп, ошол убакытты сезип, кээде адамдар менен сүйлөшө албай калган убакыт болот. Кээде мисалы мен дизайнерди 5 жыл окуп туруп адамдарды, айымдарга мен кийимди жакшылап сунуштай албай калсам эмнеси дегендей. Эң биринчи ойлойм ошо практика, иштей бериш керек, коркпош керек. Кээде болот, кээде туура эмес кылып алган учурлар болот, кээде жактырбай калган учур болот, кээде жакпай калды, мен албай калдым деген учурлар болот, кээде күнү түнү эмгектенип аракет кылсаң, ошонун баарын өтсөң, анан такшалып анан бир кесипке ээси болот экенсиң. Эгер такшалып опыт ала албасаң, анда сынып кала бересиң го деп ойлойм. Ооба, туура айттыңыз. Деги жалпылай караганда бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Эгер биз ошол сынактан сынбай өткөнгө аракет кылсак, ийгиликтүү өтүп кетсек, жеңишке жетет экенбиз. Ошол жерден сынып кала турган болсок, анда ошо сынган бойдон өзүбүздү таппай калышыбыз да мүмкүн экен да. Ооба, туура айттыңыз. Айсара эжеке, азыркы учурда сиз онлайндан иштеп атасыз. Онлайндан биздин кардарларды, ушу кийим кечелерибиз, тиккен кийимдерди сунуштап келатасыз. Анан азыр кандай дагы кийимдерди чыгарайын деген ойлоруңуз, пландарыңыз бар? Анан алдыда сиз мындай офлайн форматта бир ушул жактан кеңейтип чыгарайын деген ойлоруңуз барбы? Азыр интернет заманы болуп калбадыбы? Интернет заманы болуп калгандыгы үчүн интернетти да билиш керек экен. Азыр эми жаштар кыйын болуп атат. Биз эми аларга кире албайт экенбиз. Аны алып кетиш үчүн бул дагы бир чоң кесип экен деп койдум. Алып кетсе жакшы экен. Анан онлайн түрүндө эле сатылып атат азыр данный моментте. Буюрса эми Кудайым буйруп Аллах каалап калса, офлайн түрүндө да ачсакпы деген ойлор бар. Анан сурап калышат жаш кыздарыбыз. Мени да үйрөтүңүзчү, мени да окутуңузчу деп. Ошолорго дагы коркпой эле эгер баштагыла дейт элем да. Эгер кызыгып аткан болсоң эле болду, келе бер деп чакырам да, келгиниң. Анткени мен көрдүм, мен окуп жүргөндө группада 10-15 кыз окуй турган болсок, мисалы, андан 2 же 3 алып кетет, калганы кайра барып шебияга отуруп алган кыздарды көрдүм да. Ошолорду көрүп айтам да, мындай ичим ачышып кетет да, сен жашсың, азыр сен наоборот 1 жыл же 2 жыл кыйналышың мүмкүн. Может, акча анча таппай калышың мүмкүн, бирок ушул сфераны алып кет, мен башыман өттү, азыр билинбейт сага, бирок кийин кыйналып каласың деп кыздарга көп айтам да. Анан эми аз кыздар жаш болуп, алар акчага кичине азгырылып калышат окшойт. Анан кайра эле баягы алып кетишип отурбайбы деп таштап салгандарын дагы көрүп атам. Ошо колдон келсе, ошо эгер тикмечилик жагына кызыккандар болсо, ошо тигип эле отура бербестен ошону улантып, өстүрүп, өнүктүрүп кетсе жакшы болот да. Бул өзүнө эле эмес, кийин үй бүлөсүнө дагы, өзүнө дагы жакшы болот. Мисалы, швеяда тигип отуруп эртеден кечке отургандан көрө,
кээде азыр мен дизайнердемин, кааласам иштейм, каалабасам иштебейм да. Балдарыма убакыт бөлөм, керек болсо балдарыма окшош кийим тигип берип коем, өзүм окшош кийим тигип алам, жолдошума тигип берем дегендей. Ушундай жактары бар да, жакшы жактары. Швея болуп иштей берсең, бирөөгө байланып иштейсиң. Ал тоюң болобу, эмнең болот, карабайт ага. Суранышың керек, көз каранды болуп иштейсиң да. Тигил жагына кетсең, кыйналасың, кыйынчылык бар, бирок эркиндик да бар да. Мен ушуну айта алат элем. Туура айтасыз. Ар бир нерсе мындай бир көйгөйдү көрмөйүнчө биз ошол нерсени жарата албайт эмеспизби? Ар бир нерседе бир көйгөй, ошонун бир кемчиликтери болуп турат. Анан мына ушул сиздеги жаратмандыкта деле ушул кийим кечелерди тигип азыр чыгарып жатканыңызда деле мусулман айымдардын ушул кийим жаатында бир көйгөйүн көрдүңүз да. Ооба. Анан азыркы учурда, азыркы абалда кандай деп ойлойсуз? Азыр бир топ жакшы жакка өзгөрүп келатабыз. Азыр мисалы мусулманмын деп чапташкан кийимдерди кийип, башыдагы жоолук анан болуп анан чапташкан кийим кийип алганда, эми бул кудайыма жакпайт деп ойлойм. Эми бирок ар кимдин акысына киргим келбейт. Ар ким өзү үчүн. Бирок кээде ошо ыңгайлуу кийин десе да кийим таппай калган учурлар болчу эле. Азыр эми жакшы шарт, каалагандай тиктирип кийсе болот. Каалаганда азыр возможность аябай көп да. Азыр жакшы кийимдер дагы көп. Азыр мен жаш кыздарыбызды көрүп атам, жакшы да. Мурда кийинип, мындай анча кийимдин түрү жок болсо, жаман да көрүшчү. Кээ бирөө диндеги алыстагы адамдар жаман көрүп эле, бул эмне шалпыйып алдың деген сыяктуу, эмне араб кул болуп алдың деген сыяктууларды көрчүмүн. Азыр жок. Жакшынакай кийинип, кыргыздын эле сонун анча-мынча этнолорун кошуп, ошол оронгондор дагы керек болсо мындай оронбогондорго үлгү болуп жаткан учурларын көрүп атам да. Анан өзүм деле ошол жаатында алып кетсем дейм, өзүм дагы колуман келсе буюрса, ошо этно сыяктуу кыргыздын даңкын даңазалап дегендей, ошол сыяктуу денеге чапташпаган, билинбеген, динибизге ылайыктуу болгон кийимдерди алып чыксам деген ниеттемин буюрса. Машалла, амин. Ошол ниетиңиз ишке ашып, жакшы кийимдерди чыгарыңыз. Ушул жааттан да Кудайым буюрса күтөбүз. Буюрса. Албетте ар бир нерсе кеч эмес, иншаллах. Анан ошол эле учурда эми азыр кийим кийүү тикмечиликтин жана дизайнерлик өнөрдүн бир артыкчылыктары эмнеде? Ошол боюнча сурагым келип атат. Деги эле сиз ушул жашоодон аял затына өзгөчө артыкчылыктары эмнеде ушул дизайнерлик өнөрдү алып кетүүдө, тикмечиликти алып кетүүдө? Аял, үйдө отурган аял менен иштеген аял башкача да, эки бөлөк болот. Үйдө отурган аял кичине караңгы болот, кээ бирөөнө катуу тийсе кечирим сурайм. Бирок анан артыкчылыктарын көргөндө, мисалы менин жумушум аялдар менен иштешүү да. Көбүнчө аялдар менен иштешесиң. Аялдар менен иштешип атып кээде психологдо болуп калат экенсиң, аялга эмне керек экенин билип калат экенсиң. Анан аялдардан опыт алат экенсиң, сүйлөшүп даже керек болсо. Ушул жактарын мен мындай баса белгилеп айта алам да. Артыкчылыгы ушул жагын мен туура көрдүм көп жерден. Аралашпайсың, аялдарга кээде совет бергиң келет болот, кээде өзүңө совет керек болгондо, ошо чөйрөң аялдар, устазалар менен жүрүп калганда ошолордон сабак алат экенсиң. Эгер ал жумуш болбосо, ал менден кантип жумуш сурамак, мону кылып берчи, тигини кылып берчи деп ал адам мага келбейт эле. Мен дагы да болсо потенциалдарым ачылбайт эле да. Анан адамдар менен сүйлөшүү кайра эле. Анан ошо эң жакшысы ошо жакшы тарбияга үндөйт экенин билдим. Анткени мен устазаларга тигип жүрөм. Рахмат айткан, дуа кылган устазалар бар. Ошолорду көрүп кээде өзүмдү түздөп кетем, кээде жок мен антпешим керек. Кээде пендебиз, кээде адашып кетишибиз деле мүмкүн, бирок анан деп өзүм бул кесип жакшы экен, бул кесип керектүү кесип экен деп ошол жактарын көрүп жүрөм, артыкчылыктарын. Машалла. Сонун. Анан мисалы ошол эле учурда кийим кечелерди сиз базардан алып атканда же болбосо мындай бир маркеттерден алып атканда деле көрүп, салыштырып, өзүңүз эле тигип алган учурлар көп эле болобу? Ооба, көп болот. Мен көпчүлүк мен почти кийим сатып албайм.
баягы жолук эле сатып албасам кийимди өзүм тигип эле кийем. Анан өзүң менен өзүң издене берет экенсиң, кээде базарга барып кийим жакшы экен деп көрүп кала бересиң, анан бул жерин мындай алып коюш керек экен, тиги жерине тигиндей кошуп коюш керек экен деген нерселер ойлонуп эле өзүңдү өзүң өстүрө берет экенсиң да. Мен колдон келсе өзүм эле тигип кийем, кээде өзүм тигип кийип алып, ушуну өзүм тиктимби деген сыяктуу ойлор келет кээде мага. Ошо. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Өтө сонун жакшы маектер менен азыр биздин эфирибиз уланып атат буюрса. Анан сиздин эми ушу руханий абалыңызга дагы бир аз түшкүм келип атат. Негизи динге, намазга кандай намазыңыз 5 убак намаздасызбы, намазга бекем турасызбы? Анан ар бир иште Аллахка таянасызбы дегендей. Ооба. Аллахым ушундай аздоо канчалык деңгээлде билбейм, бирок ушу кичине болсо да намазымды, жолукту берип койгонуна мен 1000 мертебе шүгүр кылам да. Ошол жолукчандардын арасында жүрүп калганыма шүгүр кылам. Кээде өзүм уялып да кетем. Мен ошого татыктуу боло атамбы же болбой атамбы деген да ойлор келет. Ошо анан намазга келдим, эми Кудайым билүүчү. Намаз окуйбуз, 5 маал окуйбуз. Өзүм негизи бала кезден кызыкчымын. Бала кезден мен өзүм 5 тууганмын. Анан баягы кыйынчылык жашоодо чоңоюп калдым. Анан байкем, улуу байкем баягы улуусу кандай болсо ошол тартып кетет экен. Баарынчы башындагы адам жакшы болуш керек экен дегендей. Анан байкем 7-классынан баштап намаз окуйт эле. Намаз окуп анан апам, ата-энем деп айта алам, анан апам Кудайдан сурагыла, Кудайдан дуа кылгыла деп ушинте берчи. Анан байкем биз эми азыр эми жакшы сабактар чыгып калбадыбы, биздин убакта жок болчу андайларчы. Анан Кудайдан сураш керек деп эле мечитке эле каттай берчи байкем. Кичине күнүгө эле мечитке каттап эле, анан баары бир жүрөгүңө орноп каткен, кичине болсо да байкем күнүгө келсе деле жолук салынгыла деген сыяктуу кылып, көйнөк кийип жүрсөң узунураак кий деген сыяктуу нерселер бизге жугуп калган экен да. Ошентип анан Кудай негизи менин постоянно жанымда жүргөндөй чувство боло берет. Жанымда бирөө тургандай болуп сүйлөсөм дагы, кээде бир нерсе кылып алсам дагы мындай Кудайым көрүп койду деген нерсе менен жашайм. Кудайым дагы да баягы илим берсе экен, устазалардын жанында жүрүп ошол жукса экен деген аракет менен жүрөм азыр. Ошо 5 убакыт намаздабыз. Кудайым кабыл кылсын, дагы да илимибизге илим берсин, билимибизге билим берсин дейт элем. Амин. Амин иншаллах. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Аллах таалам ушул бул дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыгын, бактысын берсин деп дуа кылабыз иншаллах. Эмесе биздин көрөрман, угармандарга өзүңүздүн да бир жылуу сөзүңүздү, акыл насаат кеңиңизди айтып өтсөңүз да болот иншаллах. Анан буюрса эфирибизди дагы чейинтебиз. Сизге акыркы сурооңузга жооп бере албай калдым окшойт. Кудайга таянасызбы дегенге айтпай калыптырмын. Албетте, эң биринчи мен Кудайдан башка эч кимге таянбайм. Кудайдан башка эч кимге ишенбейм. Кандай болсо дагы мен бул нерсе Кудайдан келди деген нерсе бар. Кээде бутумду сыйрып алсам дагы бул Кудайдан келди, мен кайсыл жеримде оңдошум керек деген ой менен жашайм да. Бир нерсе болбой калса, эмнеге бул болбой калды? Эмнеге момундай болуп атат деген нерсе Кудайга шүгүр анда көп жок менде. Бул Кудайым, муну менен сени эмне эскерткиң келип атат деген нерсе бар менде. Муну менен мен кайсыл жеримде оңдошум керек, кайсыл жерин туура эмес кылып алдым деген нерсе менен жашап, көп бардык нерсени мен Кудайга таянып, анан Кудайга байлай берем. Ошо сиздердин ушундай куттуу студияңыздарга келип, кичине болсо дагы өз эмгегимди бөлүшүп атканыма ыраазымын. Сиздерге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, ар дайым ачык болсун. Ошо кыргыз азыр интернет заманында, интернетте көп информациялар туура эмес деп ойлойм. Анан ошол жерден сиздердин интервьюларды көрүп, сиздердин устазалардын интервьюларын көрүп, көрсө мындай турбайбы, мен ушул жерден адашып жүрсө деген нерселерди мен көп табам да сиздердин передачалардан. Ушундай передачаларыңыздар көп болсун. Кыргыз айымдарын, кыргыз кыздарын, апаларыбыз, эжелерибизди динге тарбиялап, баардык нерсе Кудайдан экен деген нерсени сиздер жаратасыздар деп ойлойм. Сиздерге ден соолук. Ар дайым ачык болсун асманыбыз, кыргыз элиме тынчтык болсун.
ар бир үйдө ынтымак береке болсун дейт элем. Амин иншалла. Жана мен сизге ошо өзүм чыгарган long sleeve фильмди аз да болсо белек кылып алып келдим эле. Ушуну кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Эмесе баарыңыздарга дагы сунуштайбыз. Асел бренд деп атайын онлайндан заказ кылып алсаңыздар болот экен. Чоң рахмат сизге дагы алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн Аллах разы болсун. Деги эле биз сиздин тарыхыңызга дагы көз жүгүрттүк окшойт. Демек ушул жааттан дагы биз өзүбүзгө керектүү сабактарды алдык. Аллах разы болсун. Ар дайым ушу эл журтубузга дагы да болсо мыкты кийим кечелерди чыгарып, пайдалуу керектүү инсан болуп жүрө бериңиздер. Үй бүлөңүз менен сак саламатта болуңуз. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү эжекебиз Айсел Буркошева эжекебиз болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.